Кутман кечиңиздер менен урматтуу чай үстүндө сырдаашуу теле берүүсүнүн көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү конокто биздин кыргыз маданиятынын тарыхында калган, баарыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө ээ болгон обончу аткаруучу биздин Чубак Сатаев атабыздын уулу Кубанычбек Сатаев. Кутман кечиңиз менен кыргыз элибиз менен саламдашып алсаңыз. Кутман кечиңиздер менен баардык ушул чай үстүндө теле берүүсүнүн көрөрмандарына салам айтам. Анда алгач чыгармачылык адам болгонуңузга байланыштуу чыгармачылык жөнүндө кеп баштайлык. Жаңы чыгарма сизде Кайрыбачы кандосумду өзгөчө бир башкача аранжировка менен элге тартуулаптырсыз. Аранжировкасын ким жазды, кайсы идея менен жаздыңыздар? Бул ырда эми мындай да, бизде кыргыз эли эле эмес, баардык Азия ырдап жүрөт да. Арман деген ырларды Чубак Сатаев атабыз биздин кыргыз элинин маданиятында ушул жагы менен өзгөчөлөнгөн. Бир гана кыргыз элинин сүймөнчүлүгү эмес, бүткүл Азияга бизди кыргыз элин таанытканда, азыркы убакка чейин 80-жылдан бери ушул убакка чейин ырлары жаңырып келет. Анан ушу Кайрыбачы кандосумду дагы бир поколенияга жаңы дем менен бериптирсиз да. Кимдин идеясы бул? Кандайча жазылды? Жакшы болот. Эми атамдын ырларын өзүңүз айткандай 86-жылдан бери биринчи ушу казактарда баштаган. 86-жыл чыккан да Арман ай. Таласта жүрүп чыгарган да. Ошо Таласта Бакай атам маданият үйүндө иштеп жүрүп, ошол жактан башында биздин айылдык клубда иштеген, анан кийин Бакай районунда иштеген да. Ошондо Арман ай деген ыр чыгып, Токтогулга биринчи гастролго келип, кайра ошо Арман айда да кайра Таласка барса, Таласта ыры жаңырып калыптыр да. Радиолордо? Жок, кассета менен баягы. Кассета менен колдон колго өтүп, популярдуу болуп кетиптир да, өзүнүн айтымы боюнча. Ооба. Ал убакта Токтогул Таласка карачу да. Анан кийин көп өтпөй эле Талас билесиздер, географиялык жагынан ушу Казакстанга жакын да. Бизге Жамбыл областы бизге жакын. Мурда Жамбыл болчу, азыр Тараз шаар болуп калды. Анан ошо биринчи бул ыр Казакка кирген да. Жамбылга кирген, Жамбылдан бүткүл Казакстанга тарап кеткен да. Арман ай хит болуп кеткен да. Анан өзүңүз айткандай казактар көп ырдашат, Арман айды ырдашат, эки талды ырдашат, сыйлай жүрдү. Кара көздү ырдашат, неге сени сүйдүм айда кийин баягы Музарт бизден сурап ырдап жүрдү. Анан кандосумду да жакшы көргөндөр көп, бирок кандосум баягы өтө хит болгон эмес, бирок ырчылар чыгармачылыгын да жакшы көрөт да кандосумду. Анан бул ырды ушу былтыр ойлонуп Өктөмгө баргам, Өктөм досума, Өктөм Сапаровна. Анан барсам, макул жазам, бат эле бүтүп коем 1-2 күндө деди. Ошо менен экөөбүз 1 айдан ашык эмгектендик да. Мындай кылсак окшошпойт, тигиндей кылсак окшошпойт. Өз башын чайкап мынтет аягында симфония жазгандай болдум го дейт. Неге десем, мындай оңой эле жасап коем деп ойлогом дейт, бирок ыр абдан мындай мазмундан мындай терең ыр экен. Ошо ага жакса мага жакпай, мага жакса ага жакпай эле туруп алды да. Анан кийин ырды жаздырдым, анан Таиландка кетип калдык келчем экөөбүз. Анан Таиландда баягы деңиздин жээгинде жүрүп съемка кылып, анан кийин TikTokко коюп койгонбуз да. Ошол жактан абдан жакшы комплименттер келип, ой жакшы сон болуптур деп. Толкундардын да толкун болуп турганы закат убагында тартканбыз да. Өтө оригиналдуу. Характерге отуруп калды. TikTokко да тарап, ошо көптөргө аранжировкасы жакты да. Ошо бир айдан ашык убакыт кетти. Клипин ала келдиңиз да? Клип жок, биз клипке буйрсам аракет кылайын деп атабыз. Клипти ушу атамдын турмушунан алып эле тарсакпы деп, бул ырдын өзү тарыхы бар да. Клип жакында эле клип бүттүк, мына 1 ай боло элек. 15 күндөн ашык болду. Бул Жылдызбек Кадыркулов деген досубуздун обону бар, Биз дүйнө деген. Сөзү Кыялбек Урманбетовдуку, илгери мындан бир 15-20 жыл мурда ырдаган да, Гүлнур Сатылганова эжекебиз. Ошол ырды келинчем экөөбүз дуэт кылып ошо клип кылып тарттык да, жакында эле бүттү. Биз дүйнө ырынын Кубанычбек Сатаевден клибине көңүлүбүздү буралык.
ырдаса булбул ашыгын, ыргалап гүлдөр акырын. Sen болдуң жанга жакыным, ай сездирип дүйнө асылын. Асылым менин асылым. Күн кармап алган күшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралып, биз менен дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Ойлобой өмүр жалганын, от болуп жанып алганмын. Өчүрбөй ошол сезимдиң, ай өзүңө келе тарынагым, ардагым менин ардагым. Күн кармап алган түшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралып, биз менен дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Ай жылдыз болуп сырдашым, ашыктыгым тыңдасын. Түнөгүң болбой жалгыздык, ай жүрөгүм сенде ырдасын. Кымбатым менин кымбатым. Күн кармап алган түшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралып, биз менен дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Күн кармап алган түшүмдөй, күтүлбөй келчи күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралып, биз менен дүйнө бүтүндөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Анда эмесе музарт тобу боюнча айтып калбадыңызбы? Казак элинде музарт тобу да өтө популярдуу. Анан азыр байланышыңыздар кандай? Азыр иштеп жатасыздарбы? Кандай пландар бар? Эми казак туугандар менен мамилебиз жакшы. Интернеттен сүйлөшүп калабыз, байланышып турабыз. Эми ал топтагы мурдагыдай чогуу болбой азыр үчөө үч башка иштеп жүрүшөт көбүнчө. Тарап кетишкен өз алдынча. Эми чогуу толуктар элек, бирок ар бири сольно ырдап жүрүшөт да. Ал топтун продюсеру бар, Эрлан деген. Ал дагы ушу Жамбыл областынын маданият бөлүмүн жетектеп кеткен. Эми казак борулуштарга көп эле барабыз, тойлорго барабыз, кээ бир концерттерге чакырып калат. Казак эли менен байланыш көп, туугандар бар дегендей. Андан сонун дагы бир бул сизде чыгармачылыкта баягы Чубак Сатаев атабыздын өчпөс аты бар да, анан ошол менен эле бирге сиздин иниңиз да ардап жүрөт, Көп жүрөт. Кандай мындай маданиятка чыгайын дегендей же көп деле көңүл бурбайбы?
Ушу Талай, инимдин аты Талай да. Бул иним Айылда. Биз ата журтту ошо иниме таштагам да. Ошо үй жай, жер, ошо атам салган таам Айылда. Анан апам да ошо инимдин колунда. Эми Айылда кала турган бала болгондон кийин эрте үйлөнтөлү деп ошо эрте үйлөнгөн да менден. Үй бүлө түшүүнү эртерээк тартып калды. Анын 5 баласы бар, балдарым окууну бүтөйүн деп калды. Менден да эрте үйлөнгөн да. 2 жыл. 2-3 жыл эрте үйлөнгөн. Жакшы. Анан ал Бишкекке келип ырдап жылдыз болоюн деген деле ой жок анткени. Бирок атадан калган өнөрү бар да. Мындай ырдап жүрөт таласта. Тынбайт, Кудайга шүгүр. Той тамаша, концерттерде аккордеон менен ырдайт, эстрада менен чыгат. Мен өткөн интернет блогторунан көрүп калдым. Өңү дагы чуга атабыз окшош. Ал атама көбүрөөк окшош. Анан кийин элдер баары эле түшүнбөй эле кээ бирлер ар кайсын жаза берет да. Интернет азыр бир кокуй болбодубу азыр. Ооба. Иниң чыгарбайсың, анан өзүң эле ырдай бересиң. Жок. Иниңе бут тозосуң деп ал жакта да бир жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар. Билип билбей эле бир оозу менен оро коргондор бар да. Мындай нерсеге көңүл бурууш Анан керек. ал инимдин биринчиден ырдап чыгып кетсе эч ким бут тоскон жок. Экинчиден иним өзүндө эле андай Желаниясы жок. андай желания калоосу деле жок, анын мүмкүнчүлүгү деле жок. Анын 5 баласы бар азыр. Балдары бой жетип, мына кызы окууну бүтөйүн деп атат. 5 баланы багыш. Анан Айылда ата журтта ээлеп калган ошо иним да. Анан Кудайга шүгүр аякта өзүнүн окуаты бар, өзүнүн баягы клиентурасы бар. Таластын 4 районго баш аягы менен кыдырып ырдап окуутун кылып атат. Андан соң ал эми неберелеринен ким тартчудай? Ошо инимдин кичүү баласы бар. Ошо кичүү баласы абдан жакшы ырдайт да, столдорго чыгып жүрөт. А мен улуу балам жакшырдачы, азыр кичине переходной возраст болуп кичине скромный болуп атат да, алишак жакшырдайт да. Анан эң кичүү балам өтө таланттуу. Айкөл деген уулум бар, ал Эч ким үйрөтпөйт, өзү эле ырдап, баягы өзү эле чоң атасынын ырларын ырдайт, критикадан. Өткөндө машинада келатып мындет, атам мурун коюп келатсам. Ата дейт негизим, чоң ата сенен жакшырдайт дейт. Чоң атам сенен жакшырдайт, он номер 1 в мире дейт. Сен анан кийин турасың дейт. Туура айткан, туура. Ырда десең эле ошо чоң атасын, энетил, неге сени сүйдүм ай, күндөр ай, түштүк кыз, ушундай ырларды ырдай берет да. Анан кийин кээде интернетке коюп калам да. Соцсеттерге чыгып калса ошо баары эле айтып беришет. Жаш балага өзүнө ылайыктуу ырларды ырдатпайсың деп. Сен кичине балам тыя албайт экенсиң да, муну ырдава деп. Эмне сүйжөндөр ырларды ырдайт деп. Ал өзүнүн каалоосу ошо оон жагып атат өзүнө. Ошол. Бирок кийинки жылдарда деле, бир кийинки 5-10 жылдан кийин деле эгерде Америкадагы туугандарыбыз биздин чубак атабыздын ырларын которуп атса мен таң калбайм. Эмнеге анткени азыр интернет блогтор кенен, азыр которуп деле ырдап жазышпайбы? Ар бир тилге чубак атабыздын ырлары которулуп кеткенге толук биздин көзүбүз жетет. Эми которулганда атамдын ырларын казактар ырдайт көбүнчө. Өзбектер ырдайт. Анан түрктөр ырдаган мен көргөм, анткени мындан 10 жыл мурда кайсыларын ырдаган? Арман Айды. Булар оркестри бар. Турциянын өзүнүн мамлекеттик оркестри. Ошолор 4 голос менен ырдаган да Арман Айды. 2 аял, 2 эркек, анан артында атын унутуп атам ошо. Квартет ырдашкан экен да? Квартет, бирок ансамбль менен живой состав менен. Опера балетте Сиз аны кайсы жактан уктуңуз? Турциянын опера балетте Турциянын маданият күндөрү болуп, ошондо Турциядан бир канча деген киши келген да. Делегация келип, ошо ансамбльдер келген биздин Камбаркан сыяктуу. Эмне деле топ капы эле бир эмес ансамбль бар. Ошолор келип, анан Арман Айды ырдашканда 4 голос менен сонун болгон да. Анан абдан сонун. Сиз айткандай музыканын эмеси жок, граница жок музыкада. Музыка деген которуп кетет. Сиз ошондо кандай сезимдер болду сизде? Жакшы сезимдер болду, куттуктап анан кийин атамдын эскерүү концертине чакырайын деген ой келди. Бирок убакыт тар болуп калды. Анан кийин алар эми бир чети мындай да сольный бир чакан коллектив болсо чакырсак болмок. Анан алар бир 30-40 киши да эми ал сахнага анын баарын чакыра албайбыз да бир үчүн. Ошондо ойлоп анан кайра токтоп калганбыз да. Токтоп калды. Эгер мындай мүмкүнчүлүк болсо, жакшы спонсорлор болсо, полный состав болбосо ошо 4-өн чакырсак болмок да. Кудайым буйрса. Жолун бирөөлөр көздөп берсе, жаткан жерин көздөп берсе. Балким кийин келечекте чыгарып каласыз. Ооба, азыр Түркия менен мамиле жакшы болуп атпайбы? Мүмкүн көрөбүз. Кудайым буйрса деп туралы. Анда сиз маданият тармагында ошо ырдап канча жашыңызда баштадыңыз эле?
Мен кичкеймени ырдап жүрөм негизи бир. Профессионалдуу түрдө канча жылдан бери? Профессионалдуу түрдө 19 жыл болду. 20 жыл болуп калыптыр да? Эмки жыл 20 жылдык болот буюрса эмки жылы. Дагы филармонияда чоң Бир концерт концерт бересиз. берип, анан региондордо кыдырып бир гастроль кылсам деген ойлор бар. Бирок сиз башка ырчыларга салыштырмалуу филармонияда көп концерт берип турасыз да, байма-байчы. Фондуңуз да бар, чоң атабыздын атынан. Концерт демекчи, концертти негизи ар бир ырчы бериш керек деп ойлойм да. Мен жыл сайын берип турам негизи. Мен баягы укмуш аншлаг болуп бир 5-6 күн бербесем дагы бир күндөн болсо да берип турам да. Өзүм концертим берем, атам эскерүү концерттерин өткөрөм. Отчет берип турам да элгечи. Мен оюмча чыгармачылык адам, ырчыбы, оончубу бул той менен чектелбеш керек да. Азыр ырчылардын азыр ырчылардын 80% деле той менен чектелип калды да. Концерт бербей калышты. Концерт бербей калышты да. Себеп деген расход көп, рисковать эткизи келбейт эч кимчи. Жоопкерчилик да көп да ал жакта. Рекламага деген неме деген расход кетет. Анан ошодон коркуп эле көп беришпейт да. А менин оюмча концерт бериш керек. Анан дагы биздин ушу чоң атабыздын тарыхта калган дагы бир эң чоң бир эсте каларлык бир чыгармачылыгында тарыхы бар экен. Чоң атабыз 1 ай тынбай концерт берген дейт. Мен өмүр баянында окудум да кече. Ошо тарыхта биринчи жолу болгон 28 күн концерт берген филармония залында. Элестетсеңиз. Аншлаг менен концерт берген. Азыр анда эч ким бере албайт да. Азыр эми буюрса мына Мирбек Атабеков берген тат. 11 күн берген тат. 1 ай эмес да. Бирок 11 күн да эми ал. Эми ал убакта мен ойлойм да, ал убакта эл бир мындай жаңы нерсеге суусап турган убакта атам чагылган да. Мисалы Нурсбай Абдыкадыров, Жолдошбек Мамажанов, Асанкалы Керимбаевтар, Токон Эшбаевтар мындай. Булардын да ар бири башкачараак стиль, бирок ошолордон айырмаланып мындай бир шлягерге жакын арманай мындай жарык этип эле чыга келген да, элге бир жаңылык болгон да. Анан ошондо концерт бергенде, концертте бул Кеминден баштап автобустор жалдап атайын. Элдер келчү экен. Кемин Токмоктон бери, бияк болсо тиги Карабалта нары Панфиловка жактан бери келишчү экен да. Ошентип ошо 1 ай болгондо. Кайыңды жактан бери келишкен экен да. Ошондо суранып, ал убакта азыр кылат эле реклама. Афишада жок, ал убакта жана Чоксотаев концерт берет деп филармониянын астына эме менен жазчу экен. Жана материалгачы. Чоксотаев концерт. Анан Ош базар жака бирөө илчи экен болду, ошо менен эле элдер келип. Элдер чогулуп калчу. Эл көп болуп батпай калганда эртең да болот деп эле. Кыргызча эле эртең келгиле деп эле. Ошо адам 1 ай болгон дейт да, кээ бир күндөр батпай калып эл ушундай адам ашлап болгон экен. Дан сонун анан дагы сиз биздин мэрияда дагы фольклор жагында да иштеп жүрдүңүз, азыр эмгектенүү жолуңуз кандай болуп жатат? Жок, фольклор эмес, ал жакта солист болуп иштеп аз деле иштейм мэрияда. Ансамбль бар да ал жакта. Ал жакта Семетей деген топ бар. Ошо топту солистмин да. Анан жакында эле ошо жактан эле которушту бир клубка директор болуп. Абдан сонун. Ортоңуз кут болсун. Анда Кудайым буйрса келечекте чоң театрлардын директору болуп калат дейсиз да. Анда ошондо да келип интервью берип кеттиңиз. Андай деле ой жок, эми элге кызмат кылып иштей берели буйрса. Биз деле баягы жаш кезде жүрдүк, эч жерде иштебей, баягы эркин ырчы болупчу, баягы. Эркин ырчы болгондо эле жакшы, бирок мамлекетке кызмат болгондо өзү эле бир башкача. Баягы айлык алып, баягы трудовой книжка деген керек экен, баягы биз деле баягы жаш курак келатат да, 40-тан өтүп калдык уже. Ошого иштеп элге кызмат кылып атабыз акырын. Абдан сонун. Анан дагы Кубанычбек мырза дагы айтсаңыз, сиз обончу катарда биздин элге таанымалсыз да. Кыргыз Республикасынын президенттин ардак грамотасынын ээсисиз. Анан алганда ушу президенттен ардак грамота алган кандай сезим болду? Ушул жөнүндө мындай айтып кетсеңиз. Сыйлыктар жөнүндө. Эми сыйлыктар жөнүндө айтсам, бизде баягы маданият кызматкерлеринде, ырчыларда ар бир тармактар башка да. Мисалы милициялардыкы башка өзүнчө баягы званиялар, биздики биринчи маданияттын мыкты кызматкери дегенди биринчи берилет да. Эң биринчи баягы маданият министрлигинен берилет ал. Ал госнагырга да кирбейт да, маданият министрлигинен берилет да. Министр төшбелги. Анан кийинки сыйлык бул президенттин ардак грамотасы. Бул мамлекеттик сыйлык да.
госнаграда да бул. Мамлекеттик болот, жакшы турбайбы анда? Мен биринчи ошо министрден алгам биринчи сыйлыкты. Баягы министрликтен. Маданият министринен. Маданияттын мыкты кызматкерин алгам. Баягы өчүрөт менен келдим да. Анан кийин 2019-жылы приказ чыгып, Сооронбай Шарипович кол койгон. Анан революция болуп кетип, анан кийин колду Сооронбай Шарипович койду. А бирок сыйлыкты болсо Садыр Нуркожоевичтен алып калдым да. Ошондой болуп калды. Эки президенттен алыпсыз Эки президенттен алып калдым да. Тиги эмеде грамотада жазылып турат. Сооронбай Шарипович деп колу коюлуп. Тапшырганда Садыр Нуркожоевич тапшырып калды да. Адам эмсе айткандай, адам толкундоо болду. Ошол жерде канча деген агартуу тармагында медицина, бул эми өзүнчө эле керемет да. Силовая структура, Эмгегиңиз бааланып атса. Илим, бизнес бүт тармактардан баары чогулуп. Баардык жагын чогулткан. Ошо резиденцияга барып, президенттин колун кармап, ошол жерден алып сүрөткө түшүп, анан кийин өзүнчө бир жакшы фуршет болот экен. Фуршетке дагы ал жактан да жакшы кабыл тилектер айтып, ал жактан жагымдуу көзөрмөндөр болуптур да. Ал жактан да ырдап, анан абдан залкар адамдарды көрөт экенсиң да, ал жактан да укмуш бир Мамбет Мамакеев хирург атабыз. Ошол киши дагы ошондо Манасурден алган да. Ошондо ошол кишинин колун кармап жанында отургам да. Эмгектер бааланып, эң кубанычтуу күн болгон экен да. Мамбет Мамакеев атабыз. Ой, дем ал аксакал киши да. Туруп суу бир нерсе куюп берип атсам, ой, ак костюм кийип турасың, ырчы окшойсуң деп сөйлөгөн эсимде да. Ошентип 2020-жылы алгам. Андан бери 5 жыл өттү. Абдан сонун буйрсун. Обон чыгарганда канча күндүн ичинде чыгарасыз? Кандай идея менен же бир башка жакка барып кетип каласызбы? Же көбүнчө Жок, обончулук илхом 24 саат илхом уктап атып түшүнгө да келет, илхом кээде. Кээ бир оңдор ошо түшүмө кирип. Мисалы жанагы Жан досум деген оонум бар да. Ошону көптөр жакшы көрүп, жаштарды ырдап жүрүшөт азыр. Армандар ичке толгону, айтаргаң адам болбоду деген көптөр жакшы көрөт да. Булурду кийин Кенже Дүйшөева досубуз жакшы көрүп калып, дуэт ырдап, клип тартырып, 2 миллионго жакын просмотр болду окшойт. Абдан сонун. Адам сөзү да оон да сонун чыгып кеткен да. Сөзүн Жылдызбек Турсунбаев эл жакшы кабыл алган. Досум жазып берген, анан мазмуну терең ырда. Ушулар мисалы уктап атып, анда эмеде элем Баятта. Көлмөдө. Уктап атып түшүмө кирген да, ошол. Түшүмө кирип, анан ошол моменттерде дагы бир жашоодо бир конфликт болуп, бир нерселер болуп, анан ошондой бир досум жанында жүрүп, өзүңүз пландаштырбай эле бул мындай какой-то бир время өзү эле келет. Өзү келип, илхом деген ошондо айттырбай келе берет да. Абдан сонун. Анан дагы бир оонум жөнүндө айтсам, жана Кыргызстаным алгала деген ыр бар го. Кайненем менен ырдайм да. Патриоттук ыр да, анан кийин аны той берип, балама той берип, анан эртең мен байкемди узатып, ошо аэропортко барып, аэропорттук мемеге. Жаңы вокзалга алып барып, байкемди. Кетем деп калды да. Биринчи менен кетем да, анан барып таксиге салып, жаңы эле күн чыгып келатканда мындай, таң атып келатканда анан мындай күн чыкканда жай айылына тынч болот го. Күн жаңы көтөрүлүп келет да. Мен бул машинада кетип атам. Абдан сонун болгондо. Анан эме жана ырда ошентип башталат го, жана кайырмасы. Кыргызстанда жер барбы? Кыргыздарда эл барбы дегенде мындай. Күн чыгып келаткан ошо 2 сөз келген да башында. Дай деп ошондой бир кайрыктар келип, анан келинчегиме айтсам, мейли жазып берем деди. Ошо 1 ай өттү, 2 ай өттү, 3 ай өттү. Анан бир күн кайненем келип калды үйгө. Кайненем айттым, апа, ушундай оон чыгарып аттым эле, чогуу ырдабайлыбы десем, кандай оон дейт. Анан аккордеон ырдап бердим. 2 сабын ырдап бердиңиз. Ырдап берсем эле, жакшы оон экен, Кулай кундуз жаз деп ушинтип калды анда. Мейли апа, каршы аракет кылайын деп. Ал киши да илхомду күтөт да, көрсө кундуз деле илхомду күтүп атса керек. Эртеси эле жазып туруп берди, бир ырдасак нормально. Анан кийин өктөмгө жаздырдык. Ошо менен алар Кудайга шүгүр көп баягы мамлекеттик чоң концерттерди ырдадык да. Абдан сонун. Радиодон да жакшы кетти, радиодон да жакшы кетти, клиби дагы. Чоң спорттук иш-чаралардын ачылышында
Жол болсо эгемендик күндөрүнө көп ырдалып көп берилип турдум да. Андан соң анда Кубанычбек дагы чыгармачылык деп калдык, анда жакшы көргөн бир ырыңызды ырдап бербейсизби? Эми аккордеонда кичине Негизи аккордеон ала келсеңиз сырколуп калды эле да. Сырколуп калды. Ошону кандай ырдап берсем мындай. Бир куплет болсо да. Бир куплет ырдап берейин, мен өзүм ырларман эмес. Бир башка авторлордун ырларынан ырдап берейин. Муратбек агайдын ырларын ырдап берейин. Биздин баягы консерваториянын ректору, консерваториянын баягы биздин композитор. основатели Муратбек Бегалиев агабыздын ырын ырдап берейин. Тоолор жөнүндө бир жакшы ыры бар. Кар кучактап тоолор мелижип чөкпөгөн, чокусунан ай бүркүт шаңшып кетпеген, ай кетпеген. Даңазалайм залкарлыгын ыр менен, мен улумун Алатонун ай деп келем. Ай, ой, Алатонун ай деп келем. Улуулуктун, сулуулуктун ай мекени, сен өзүңсүң ай бабам өскөн тоолорум, ай тоолорум. Даңазалайм ырым менен ай өзүңдү, мен улумун Алатонун ай деп келем. Ай, ой, Алатонун ай деп келем. Эмне деген кереметтин, эмне деген керемет талант. Рахмат. Кандай сонун. Анда эмесе чай үстүндө сырдашуу теле берүүсүнүн көрөрмандары, убакыт учкан куш экен. Мына менте биздин дагы эфирибиз акырына жетип калыптыр. Анда эмесе сиздерге биздин Кубанычбек Сатаев байкебизден эркин микрофон сизге. Чоң рахмат. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Теле берүүңүздөргө ийгилик буюрса, көп чыгармачылык адамдарды чакырып, чай үстүндө сырдашып, элге жеткире бериңиздер жакшы жагынан. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, буюрса анан кийин жалпы кыргыз элине тынччылык каалайм, өнүгүү каалайм буюрса, жакшы жылыштар болуп атат, өнүгүүлөр болуп атат, мамлекетибизге тынччылык. Могу акыркы 1-2 жылдан бери могу жер абдан силкинип атат да. Ошо Алла Таала ушу асмандан жерден келген ушу бойдогу ышыктардан кыргыз элин эле эмес, жалпы ушу дүйнө жүзүндө аламда ушу жер планетасында элдерди сактасын, жаман оорулардан сактасын, эл жерибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун, береке болсун. Рахмат баарыңызга. Айтканыңыз келсин, бат-баттан келдик турмуз. Талантыңызга миң мертебе таазим этебиз. Сизге ыраазыбыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, ушул жака келип, маягыңызды куруп кеткениңизге. Сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.